Ассаламу алейкум достор, бул Шок Факт каналы. Сиз эгер дүйнө жүзүндөгү кызыктуу маалыматтардан, кызыктуу факттардан кулагдар болгуңуз келсе, бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Бул видеобузда досуңуз жасалма экендигинин 10 белгисин айтып бермекчимин. Достук дүйнөдөгү эң сонунку булуштун бири. Досуңуз бар болсо, кыйынчылыктар менен жалгыз күрөшпөйсүз. Эгер кайгырсаңыз, досуңуз дайым дем берет. Жеңиштериңизди чогуу майрамдайт. Сиз үчүн жакын туугандай эле болуп калат. Тилекке каршы баары эле чыныгы дос эмес. Кээ бири сиз менен бир нерсе керек болгон үчүн эле дос болот. Чынына келгенде пыш дебей туруп аркаңыздан жаман сөздөрдү сүйлөйт. Биринчи, сизди укпайт. Чыныгы дос өзүнүн эле көйгөйүн айтпастан, сиздикин да укканга даяр. Эгерде досуңуз өзүнүкүн эле айтып, сиздикин уккусу келбесе, анда сизге башы деле оорубайт. Экинчи, сизди туура эмес чечимдерге түртөт. Жасалма дос сизди бузуп жана жашоодо туура чечим чыгарганга жолтоо болуп турат. Чыныгы дос сизди жакшы болгонго жардам берип, туура чечим кылганга жардам берет. Үчүнчү, оор учурда достук жөнүндө унутуп коет. Кичине бир нерсе туура эмес болсо, сизди таарынтат. Ойлонуп да койбой, оор учурда таштап кетет. Төртүнчү, сиздин эсебиңизден чыңдалат. Сиздин ийгиликтериңизге кубангандын ордуна кыйкым таап турат. Сизден ашып өтмөйүн сиздин ийгилигиңизге эч качан кубанбайт. Бешинчи, сизден бир нерсе керек болгондо гана сиз менен сүйлөшөт. Эгер сизден эч нерсе керек жок болсо, кызыктырбайсыз. Эң жөнөкөй. Алтынчы, макул болгонго мажбурлайт. Сиздин оюңуз маанилүү эмес. Эгер ал айткандын баарына макул болсоңуз гана сиз менен дос болот. Жетинчи, сизди башкарат. Сиздин көз карашыңыз кызыктырбайт. Аларга пайдалуу болсо, сизди туура эмес чечим чыгарганга мажбурлайт. Эгерде талашсаңыз, достугуңар аяктайт. Сегизинчи, ал үчүн баарына кайыл болосуз деп ойлойт. Эгерде бир нерсе суранса, сиз баарын таштап салып жардам бергенге жөнөйсүз деп ойлойт. Сиздин үй бүлөңүз, мамилеңиз, жумушуңуз бар экени маанилүү эмес. Тогузунчу, эсеп жүргүзөт. Сизге кылган ар бир жакшылыгын кийин сизге каршы колдонгонго ар дайым жазып жүрөт. Онунчу, сөзүнө турбайт. Сөзүнө турбагандар сиздин да кыжырыңызга тиеби? Калп үмүттөр чоң көңүл калтырууга алып келет. Сизге берген сөзүн баалабайт. Сиз менен дос болобу, болбойбу, ал үчүн баары бир.